Химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздукту камсыздоо боюнча Европа биримдигинин эксперттик борборунун 87-долбоору Борбордук Азиядагы коомдук иш-чаралардын жүрүшүндө адамдардын ден соолугуна туудурулган коркунучтардын даяр болуу жана жооп кайтаруу мамлекеттик кызматкерлердин, ошондой эле тамак аш, химиялык жана суу коопсуздугу чөйрөсүндөгү иш алып барган адистердин массалык иш-чаралар учурунда болушу мүмкүн болгон инциденттерге туура жооп берүү дараметтерин жогорулатууга багытталган. Кыргызстанда өткөрүлгөн негизги массалык коомдук иш-чаралар булар спорттук иш-чаралар, көчмөндөр оюндары, Нооруз майрамын белгилөө жана башкалар. Массалык иш-чаралар учурунда мамлекеттик органдар жогорку даярдыкта болушу керек. Себеби ар бир инцидент адамдардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Анткени көп адамдар чогулган жерлерде паника, коркунуч пайда болушу мүмкүн. Бул болсо курмандыктардын санынын өсүшүнө алып келет. COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүү тажрыйбасы бизге массалык иш-чаралардын коопсуздугун камсыз кылуу өтө маанилүү экенин көрсөттү. Анткени массалык иш-чаралар учурунда инфекциялык, химиялык, биологиялык жана ушул сыяктуу башка коркунучтар өлкөнүн даяр эмес турган жооп кайтаруу тутумдарына катуу сокку урушу мүмкүн. COVID-19 эпидемиясы мисалында вирустук оорулардын жайылышына байланыштуу болгон жана массалык иш-чараларга катышуунун жыйынтыгында ортого чыккан калктын ден соолугуна туудурулган негизги коркунучтардан сырткары ар кандай түзүмдөрдүн, министерстволордун жана ведомстволордун ишин координациялоо, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын күчөгөн кызыгуусун башкаруу, тобокелдиктердин саясий жана коомдук кабыл алынышы негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген жана болуп кала берет. Бул долбоордун алкагында ар кандай багытта көлөмдүү иштер пландалганын белгилейм келет. Тамак аш азыктарынын коопсуздугун, ичүүчү суунун коопсуздугун камсыздоо жана химиялык уулануу маселелерин кароо менен бирге массалык коомдук иш-чараларды өткөрүүдө калктын ден соолугуна туудурулган коркунучтар жана тобокелдиктер тууралуу маалыматты туура жайылтуу жана башкаруу боюнча да иштер жүргүзүлөт. Бул айтылгандар химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздукту камсыздоого багытталган иштердин маанилүү бөлүгү. Биздин милдет өлкөдөгү министрликтердин иш-чаралардын учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түрдүү түзүмдөрдүн, министрликтердин жана ведомстволордун ортосунда бекем өз ара байланыштуу түзүү болуп эсептелет. Биргелешкен жана макулдашылган иш-аракеттердин жардамы менен коомдук иш-чаралардын жүрүшүндө адамдардын ден соолугуна туудурулган коркунучтарга каршы аракеттөөнүн натыйжалуу планын түзүүгө болот.